болбосо камайм дейт. Мына күнүгө аңдып артында жүрөт. Өлдү айттым, мени өлтүрүп алгыла, канча ошол жерде канча эмгегим бар. Ысык көлдүн Тоң районуна келдик. Тонолгон объектке мен келгендечи. Добровольно өткөрүп бериңиз. Муну мен 2006-жылы сатып алгам. Башкы прокурор өзү контролдоп атат байке. Ошондо башыма чыгып алып, баш байланып баса алмадым да. Кайчан кыздын свадьбасы болот, ошол күнү алып кетем деп айттыр. Элдин астында мени шерминде кылып, кыйкырып күлүп алып кетет деп. Ошолор тууралуу ойлоп отурдум. Ушунда уйлар экинчи этажга чейин көтөрүлүп чыкчу экен. 25 комнатаны өткөрүп берейин дедим. Сразу башыма кан куюлуп кете баштады. Мамлекет деген ушу жеке ишкерлерден, адамдардан турат. Бул кыйноо да, бул деген менин карыздарым кетирген чыгым төлөп берип ала бергиле деп атам да. Ошого бардым, эмне кылам? Бут тоскондор болсо сразу бизге айткыла, биз кандай болсо да биз кабыл алып силерге жардам бергенге аракет кылабыз деп айтып атышат. Мен ошого ишенип ушу бийликтегилерден суранам. Амансыздарбы көрөрмандар, биз Ысык көлдүн Тоң районуна келдик. Бул жер Барбулак жылуу суу чыккан жери. Бул жактан бир 4 чакырым ары кеткенден кийин жана дарылык касиети бар жылуу суу чыккан Барбулак санаторияларына түшөбүз. Ошол жакта эми дарылык касиет менен көбү дарыланып кеткен көлдүн жээгиндеги бир жакшы жер бар. Ошол жерден объектти алып бир көп жыл мурда иштеткен жаран бизге кайрылган. Ушул жерди алып, эми өздөштүрүп, бул Союз убагында дубалы калган бир эски имаратты мыйзамдын негизинде алып, эми өздөштүрүп баштаганымда, ушул жергиликтүү УКМКнын башкармалыгынан чакырып, жериңди өз ыктыярың менен өткөрүп бер деп мени кыйнап жатат. Ушул үнүмдү жогору жакка жеткирип бергиле деп кайрылган. Эми азыр биз чынында эле ал ишкер жерди мыйзамдуу алдыбы? Же мыйзамсыз жол менен алып алдыбы? Азыр ошолорду сурап билип көрөбүз. Мен өзүм жанагы кандай алганымды өзүм түшүндүрөйүн деп келдим. Мага УКМКнын көлдөгү бөлүмүнүн тергөөчүсү өзүңүз добровольно өткөрүп бериңиз. Бизге бул мамлекеттик экен. Мамлекет неме алыш керек, сиз өткөрүп бериңиз, сиз туура эмес алыптырсыз деп мени кыйнап атат. Сизди камап коем деп балдарын да жиберип мени кыйнап баштады да. Үйгө жиберипчи, алып кетебиз деп. Мен ооруп 3 айдан бери больницада жатам. Ага болбой эле мени көрүп анан кетип атышты. 2 жолу барышты. Соттон да чечим чыгарып атты. Мен ошон үчүн атайын ошо сени чакырып, буякты тартып көргөзүп, эл билсин деп келдим да. Муну мен 2006-жылы сатып алгам. 2006-жылы ушул объектини бул айыл өкмөткө тийиштүү экен. Айыл өкмөт соцфондко карызы бар экен. 175 000 сом. Ошону карыз үчүн ал сотко берип туруп, анан сот айыл өкмөт ал убакта акчасы жок да. Анан ушул объектти бериптир. Соцфондко бериптирби? Соцфондко өткөрүп берип коюптур. Мен айыл өкмөт менен эчтеке ишим болгон жок. Соцфондко берип коюптур. Соцфонд өзүнүн балансасын алыптыр. Анан сот аркылуу международный сот чечиптир. Анан мага 2006-жылы соцфонддун балдары чалды, ушундай көлдө бир объект бар, ушунда сатылып атат, көрбөйсүңбү деп аукцион кылып атабыз. Анан хорошо дедим, даже мен бияка келген жокмун. Ал жакшы жер экен, суусу бар экен деп. Мен Барбулакты көргөн эмесмин. Жөнүндө суусун укчумун да. Анан анда кандай десем, бүт законду мына китеби бар, бизде турат баланста. Эч эме этпей эле биздин карыз жабасың. Анан калган акчаны айыл өкмөткө отуруп бересиң дешти. Хорошо деп келдим. 2005-жылы бааланыптыр бул. 2 миллион 500 миңге бааланыптыр да. Ошол убакта 2005. А мен 2006 алып атпайм. 2006 соцфонддун карызын жаптым. Калган 2 миллион 3'tü айыл өкмөткө отуруп бердим. Демек, соцфондко болгон карыз үчүн 175 000 сомду соцфондко бердиңиз? Бердим. Калган 2 миллион 300 миңден ашыгыраагын айыл өкмөткө отурдум. Анан айыл өкмөткө отурсам, айыл өкмөт мен которуйдум, бияктан лицевой счетун алып кеттим, бүт алып туруп анан тиги соцфонд бердим, мага отур. Биздин баланста биз документ бердик. Алар документти госрегистрден алар жасатты. Госрегистрден кызыл китептерди.
жасат. Госрегистр эме тиги соцфонд. Соцфонд жасат. Анткени соцфонд балансынан экен да. Бул айыл өкмөтү мен билген жокмун да мындай чырып бир бар экенчи. Анан акчаны айыл өкмөткө которгондон кийин эле тиги айыл башчы чалды мага. Байке, могу акчаңызды мен кайра котороюн. Абышкалар келди, айылдык кишилер ызы чуу кылып атат. Мен сизге которуп берип турайын, кайра котордум. Алып туруңуз, анан кийин айтам деп мени киргизген жок. Мен биякта вообще келген жокмун. Алгандан, сатып алгандан кийин бул жака киргизиш. Бу жака киргизген жок. Документ алып койдум, бирок мен кеттим. Келбеңиз деди да. Келбей туруңуз, өзү чечишели. Ошо менен кеттим, анан 9 жыл өтүп кетти арадан. Анан жаңы айыл өкмөт келди дегенден келдим, мен депозитте турган акчам тура береби. Китептер бүт менде турат, анда өткөрүп алгыла. Же акчамды алып кетейин. Бербесеңер деп айыл өкмөткө келдим. Сиз кайра канча жылдан келдиңиз? 9 жылдан кийин. 9 жыл мени киргизген жок да. Сизди киргизбейт, элдер чыргылат, тигинтет, минтет депчи. Мен айттым, мен элге чыр болгон жерди албайм, кереги жок. Анда десем айыл өкмөт айтып, байке чыдай турбайсызбы, чогулуш кылалы. Деп анан 9 жылдан кийин 2015-жылы чогулуш кылып атпайбы. Сиз айыл өкмөткө келгенде мен документими бергиле? Жок, документти мен берейин. Берейин. Мен документ соцфонд мага оформить берди да. Документин берейин. Мен депозитте турган акчамды алайын кайра деп келдим да. Эки суроо. Кетейин, мен кереги жок деп кетейин деп келдим. Кетсем анан айтып атпай калды. Давай, байке элди чогулталы, эл менен чечишели. Эл кандай дейт. Деп анан элди чогултту. Мени чакырды бир жумадан кийин, 10 күндөн кийин. Чакырды дагы анан эл чогулуш кылдык, кадимкидей эле чогулуш кылдык. Аксакал кишилер бар экен, келишти, толтура залычы. 3 айылдан келди дешти. Барбулактан, Каракоодон, анан Кызыл Тайынан деп. Анан отурдук. Чогулуш башталды. Айыл өкмөт ушундай бу байке инвестор болуп мага салам дейт. Кандай дейсиңер деди. Анан аргамды айтып, анан бир абышка чыгып айтты. Берди алам, салам деген бизде балдар барбы араңарда? Ким бар? Ким алат dedi. Эч ким чыккан жок, албайсыз. Анда мына Бактыбек андай деле жаман адам эмес экен. Ушуга берели, инвестор болуп өз салам деп атат. Канчадан бери сарай болуп жаткан, эч ким карабай калган деп айтышты да. Анан ошентип чогулушты чечтик. Акчаны аласыңар, жок. Эл айтты, бизге акчанын кереги жок. Акчаны кайсы айыл өкмөттөн тапмаган экен. Бизге могу бүтүп аткан 50 комнатта, ушунун 25 комнатын бериңиз бүттү. Бизге ошо жетет деди да. Дал ушул элдик жыйындын жыйынтыгы менен ортодо келишим түзүлгөн. Ага ылайык ишкер санаторияны 2017 жылга чейин оңдоп түзөп, ишке киргизип, 25 эс алуучу бөлмөнү айыл өкмөттүн балансына өткөрмөк болгон. Аны менен катар жергиликтүү элге жумуш берүүгө, ушул аймактан азык-түлүк сатып алууга милдеттендирилген. Келишимге Актерек айыл өкмөтүнүн ошол кездеги башчысы Улан Эсенгул уулу кол койгон. Деген менен курулуш жарым-жартылай бүтүп калганда, айылдын 3 тургуну бул биздин дыйкан чарбанын үлүшүндөгү санатория деп талашып арыз жазган. Ошентип бирде айылдыктар, бирде прокуратура даттанып отуруп, сот 8 жылга созулган. Натыйжада райондук, облустук жана жогорку соттун баары ишкер Жусуповдун пайдасына чечип берген. Чечимде жазылган маалыматка таянсак, арызданган айылдыктар санатория дыйкан чарбанын үлүшүнө берилгени тууралуу документти көрсөтө алган эмес. Ал эми Тоң райондук прокуратурасы убагында ишкерге сатылганынан кабардар болуп, бирок даттанбаганы аныкталган. Андыктан сот азыр бул ишти кароо мөөнөтү өтүп кетти деген бүтүмгө келген. Ошентип ишкер соттон утуп чыгып, көңүлү ток отуруп калган. Бирок көп өтпөй эле УКМК кызматкерлери тынч уйкусун бузганын айтууда. Момундай сарай болчу да бүтүп бара. Биякты тазаладым. Бияк тазалап, момундай эшиктерин салып, материалды алып келип, Мулар ар бирден комнатта мындай. Ламинат тап келип бүтүрмөкмүн да быйылчы. Материалдарыңыз ошо ойдон калды, алып келип койгондор. Мен алып калдым ошо ойдон. Өзүм ооруп калдым, келе албай калдым.
Анан бул материалдар калды, усталарды кетирдим. Кайка эмне кылам? Эртең алып коем деп атса, алып койсом эмне болот? Туурабы? Кетирдим бүт баарына, бүт провод, мону баарын бүтүрдүм. Булардын полдорун салып, эшиктерин салып, даярдап койгом. Токтоп калып атып, бүт настроение өлдү да. Мен өлдү айттым, мени өлтүрүп алгыла. Анча ошо жерде канча эмгегим бар. Ошо эмгек оңжо кетирген чыгымдарым ким төлөйт? Эч ким төлөбөйт деп атасың. Анда мени өлтүргүлө, ала бергиле дедим. Эмне деп айтам башка? Канча деген акча кетти бергечи. Эчтеке жок болчу да моундай эле голый деп бар. Мен карыздарым кетирген чыгым төлөп берип, ала бергиле деп атам да. Ошого бардым, эмне кылам азыр? Эмне кылам тырышып? Калп эле эме болупчу. Алдарым айтат, ден соолугуңузду караңыз. 64-65 чыгып калдым. Даже канча жыл жашайм, Кудай билет тура. Ушуну алганда 45 болчумун. Азыр 64 чыктым. 19 жыл болду. 19 жыл ушакта эле да, ушакта эле. Ушуну өнүктүрөйүн, ушулар мамлекетке дагы пайдасы тие тургандай, элдин керегине жараган мекеме ушундай эме болсун деп элечи. Эч жаман ойлогон жокмун. Мен байып кетейин, эме болуп калайын эмес. Бул жерде келгенде, элдер келгендечи, элдердин батасы башкача да. Бул жерден элди киргизе элементпейсиң, алар батасын берип кетет, башка кемпирлер келет да. 50дөн өткөндөр, буту колу ооругандар келет. Баспай келгенде келип басып кетет. Суунун касиети жашты. Анан батасын берип кетет. Айып кетсе тура канча деген кишилер. Бул жактын уже полдон жасап койгон окшойт. Жасап койдум, тиягында жасап койдум. Уже биринчи подъезди бүтүрүп аткамда. Анан бул 3 подъезд да. Баарын жасап. Эс алуучу колхоздогулар үчүн эс алуу жайылма экен да. Мына тетиги турган ошо ысык суу чыккан ванналар илгери салынган да. Ошолорго анан жатакана кылып, элге жакшыраак көңүл буралы, жакшы условия түзүп берели деп колхоз салыптыр. Анан тарап кетет да колхоз. Тарап кетет. Кайсы жерге чейин салган? Бүт бар ушу бүткөн. Только корпусу бүткөн. Дуалы бүткөн. Дуалы бүткөн. Терезелерин салыптыр жыгачтан. Анын баарын тоноп кетти. Эчтеке жок. Проводдорун жулуп, тоноп эчтеке жок калыптыр да. Бул тонолгон объектке мен келгендечи. Дуалы эле калган. Дуалы эле калган. Жөн эле сарай болуп турат да. Анан айтып атпаймынбы, уйлар, койлор сарай экен. Онда көңдөрүн чыгардым да. Балдарды алып келип чыгарып жасап баарын бүтүрдүм. Биякта свет да жок экен. Мен светти трансформаторду өзүм алдым, светти тияктан тартып келдик. Линияны столборго сатыпчы. Жана чогулуштан кийин баштадым да баарынчы. Анан ошону мен тиги тергөөчүгө түшүндүрүп атпаймынбы? Анан эме алар анан 17-жылы ушу 1-2 киши көрө албайчы. Эмне эле Жумгалдан келген Жусупов алып кетиш керек. Биздин жакшы салынган жерибиз бүткөндөн кийин башташты да. Мен муну бүттүм да. Үстүн жабып. Жок, мен муну биринчи бүттүм. Кабыл алганга даяр болуп, бул корпусту бүттүм. Ошондон кийин анан башташты да. Эгерде мен жасалбай турганда алабыз дегенде мындай десем мен унчукпам эмесмин да. Хорошо деп анан соттоштук. 8 жыл соттоштук. Жогорку соттун чечими чыкты. Ал даттанганга болбойт деп чыгарат экен да. Кайра башка кишилерчи. Анан ошондо акыркы чечим 24-жылы, 22-жылда чыкты. Жакында эле чыкты. Ошо бүткөндөн ал соттошуп атканда инвестор эч ким келбейт экен. Акча да вклад этпейт экен. Мен өзүм машинамды саттым, эмне болгон эмелерди эметип, эптеп, монтип сала баштадым да. Ошто турбасын дедим, үстү жабылып калсын дедим. Потому что үстү жабылбаса суу кирип, тетигинтип, фундаменттер бушала баштайт экен да. Канча жыл, 15-20 жыл болду мен алганча эле. Анан мен алгандан бери эле кайра 20 жыл болду. 2006-дан бери. Ошол анан тергөөчүгө айттым, мындай калысты кылып чечпейсиңби депчи. Сот, жогорку соттун чечими турат. Мен элди мындай эметпейин деген эмем жок, бербей коем деген эмем жок. Мен айыл өкмөткө чалып канчалап айттым, сот, жогорку сот бүттү давай. Комнатаны ал, же акчаңарды берейин депчи. Мына азыркы жаңы айыл өкмөт чалып алып айтып атат эме депчи. Тиги азыркы айыл өкмөттүн башчысы
айыл кеңештин башчысына. Ошо менен чечели депутаттарга салып көрбөйлүбү деп. Мен дедим, хорошо деп. Аларга сунуш бербейсизби дейт. Мен сунуш бердим. Кандай сунуш бердиңиз? 3 сунуш бердим. 25 комнатаны өткөрүп берейин дедим. Же акча десеңер акча берейин дедим. Жанагы 2 миллион 300 2 миллион 300 миң дагы кичине үстүнө кошсом болсо өздөрүң айткыла дедим. Үчүнчү, могу айылда эме садик жетишпейт. Бала бакчачы. 50 орундук бала бакча салып берейин дедим. Мына силер мен мындай бекер алып алгандай болбойн депчи. Мен айткан жана келишимде көргөзгөн эмемди аткарайын. Мен 50 место садик салып берейин дедим. Эми азыр аны жазып бердим, эми качан карашат билбейм да. Сессияда карайбыз дейт. Бирок тиги тергөөчү алардын иши жок. Алар билбейт, алар эметпейт. Бизге өткөрүп бериңиз эчтеке. Мен кредит алгам да. Айыл банктанчы. Канча алдыңыз? Где-то бир эме канча алдым мен? 6,5 миллион айыл банктан алдым. Анан орус кыргыз фонддон 700 миң алдым. Алар бизнеске берет деп көрүп, текшерип документ ошентип берген да алар. Жалпы жонунан 6 миллион 700 миң кредит алдыңызбы? 7 миллиондан ашып калат. 7 миллиондан ашып кетет, э? Ал мен ошону камтыйм десем, тергөөчү айтат, "Байке, биз сизге 1 сом беребиз" дейт. Ал өзүңүздүн ишиңиз дейт. Бизге таптаза банктарды жаап туруп өткөрүп бериңиз деп. Бул кыйноо да, бул деген биз жеке ишкерлер эптеп өзүбүз монтоп окат кылып атсак, анан биздин буюмду алып сатып, мына бизди карызга батырып, үй бүлөсү менен мен айттым, мен өлтүрүп туруп эле алгылам да дедим. Тергөөчүгөчү. Жок деди, өткөрүп бериңиз деди. Болбосо камайм дейт. Мына күнүгө аңдып артымда жүрөт. Камап коем дейт, анан кийин өзүңүз туугандарыңыз келет, тигилер келет, карызыңыздын баарын жабат. Биз билебиз кантип жаап турушты дейт да. Ал сотто да өзүм чечем дейт. Бул тергөөчү жана УКМКнын тергөөчүсү соттордо чечет экен да. Жогорку сотко чейин өзүм контролдойм дейт. Бүт алып коем дейт. Антип унчук эле бериңиз. Башка жагында чогуп чыккан деп. Канча убакыттын аралыгында бүт баарын жаап келип өткөрүп берди? Мына бүгүн дейт. 1 жума деп келет. Мен больницада калдым да. Мына ошентип эле келет. Ылдамыраак өткөрүп бериңиз дейт. Анан ошон үчүн мен калыстык менен чечсин. Ошондо кандай деп атат? Сиздин бул объект азыр ушул жер турган жер мамлекеттики болчу дейт. Мамлекеттик болчу, мамлекетке өткөрүп берди атпайбы? Мамлекетке өткөрүп. Азыр бул жерди сиз өткөрүп бериш үчүн эмне керек? Мен банктар жабышым керек. Күрөөдө да. Күрөөдө болду. Ушул күрөөгө коюп кредит алгам да. Мен аны жабышым керек. Анан элдер, мен эл бар да, мен эл менен договорум бар да дедим. Договорду биз урганыбыз жок дейт. Ал мамлекет элден турабы? Элге мен 25 комнат берем да, договорчу үстүндө чогулуш кылды, протокол. Элдин баары келип кол коюп беришти. Макул депчи. Мен да макул болдум. Анын кереги жок дейт бизге. Ошондо жанагы 7 миллиондон ашык кредитиңизди заматта төлөп, күрөөдөн чыгарып, башка бир эме залог коюп туруп, күрөөдөн чыгарып бериңиз, бүттү, анан өткөрүп бериңиз, государствого барасыз. Ошол жактан өткөрүп туруп, алып келип туруп, өткөрүп берип коесуз, бүттү дейт. Эчтекенин кереги жок дейт. Сиз өлөсүзбү, өлбөйсүзбү, анын бизнеси жок дейт. Мамлекет үчүн өткөрүп бериңиз дейт. Мамлекет деген, мен айттым, мамлекет деген ушу жеке ишкерлерден, адамдардан турат, мамлекет неден куралат? Эл жок болсо мамлекет кайсы? Аны элдин баарын ошентип карызга батырып бизди өлтүрүп, анан мамлекет байып кете бериш керек. Муну мен ошон үчүн эмеге президентке дагы, Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, эл прокурорго да кайрылдым да, кат жазып. Бир эмес 2ден 3ден жаздым. Анан алар карагыла деп тур, бирок аларга жетпейт окшойт. Менин оюмчачы. Ошону дагы следователь айтып атат. Каттын баары мага келет, бүт баарына мен жооп берем. Сиз кандай десеңиз дагы мен айткандай болот дейт. Анан мен дагы бир жагы ойлоп атам, бул жанагы азыркы генеральный прокурор Максат Асаналиев. Ушул айылдык экен да, Каракоолу экен. Жаңы шайланбадыбы? Анан бул эми элдер менин угушума караганда жанагы айрым бир эки адам бар, ошонун агиши кайтыш болуп калды, мурункусучу Акматов деген. Ошонун баласы бар, ошолор агишиге барган эмес да. Анан арызданып жүргөн адамдарчы. Анан барып туруп, тиги Максатка туура эмес маалымат беришти деп ойлойм да.
деп анан кайра мурун ачылган иш болчу, бир уголовный иш ачылган 19-жылы. Ал 20-жылы кайра жабылган. Состав преступления жок деп жана мен которгон акча фиктивный деп беришкен да, булар ошо Акматов берген. Анын баарын текшерип следователь аны жапкан ишти. Айыл өкмөткө которгон акчаңызды жасалма Квитанция өзүңүз эле кол коюп берип коюптурсуз дейт да. Мен айттым, 2 миллион бул чоң суммада акча да. Ошол убакта банктан, азыр деле банктан бир 100 сомго которду деген квитанция алып келип берчи дедим следователь депчи. Ким ишенет? Мен наличка акча бердим, бирок алар которду да. Турат квитанция, ал оригинал квитанциямды тигилер алышты. Текшеребиз деп. Азыр ошол жакта турат. Ошол жабылган ишти мына сентябрда жана Асаналиевке, жана кемпир башкы прокуроргочу бул айылдыктар алып барып туура эмес түшүндүрүп бериптир. Анан киши жабылган ишти ачканга болбойт экен да кайрачы. Ошону кайра жаңыртып, ачтырып, анан УКМКга берип коет прокуратура. Азыр УКМКнын балдары текшерип атат. Алар айтып атат, биз контролдобуз. Башкы прокурор өзү контролдоп атат, байке. Тез бүтүрбөсөңүз болбойт деп. Анан бул кандай? Бул жердешчилик, турганчылык деген калыстык болуш керек деп. Мен берге мону салып койгону көчүрүп кетпейм да. Эми албетте бул жерде сиздин оюңуз болуп атат. Эми башкы прокуратура, башкы прокурор өзү ушул айылдан экен деп атасыз. Эми ал өзү чынында ушуга кызыктар болуп, бирөөнүн бизнесин тартып алайын деген ою болбогон чыгар. Же балким ортодо туура эмес маалымат жеткен. Мен ойлоп атам, туура эмес маалымат жеткен да. Же болбосо кандайдыр бир неме болсо, биз аркылуу дагы айласыз кайрылып атам деп атпайсызбы? Ошо башкы прокурор көрсө дагы, өзү дагы ушул айылдан болсо, эми бул жердин тарыхын жакшы билет чыгар, сиз экөөбүздөн жакшыраак билет чыгар, сиз деле кийин келдим деп атпайсызбы? Ушул жерде карап калыс чечим чыгарууга бир калыс чечим чыгарат деп ойлойбуз. Анткени башкы прокурордун көрсөтмөсү менен деп атат дейт. Бул жакта тергөөчүлөр эми анысы таң калыштуу болуп атат. Мындай аракеттер жасалышы одон эле мыйзам бузуу болуп саналат эмеспи? Мен Асаналиев жөнүндө бул айылдан кандай жаш бала, жакшы бала, калыс жүргөн, таза жүргөн бала деп айтышат да. Анан мен ойлойм, а кишиге мен туура эмес информация беришти. Сиз алгандан кийин бул башынан эле ошо ден соолукту ооба, ошондо санаторий болуптур. Кандай болду ошондо? Сиз багытын өзгөрткөн жоксузбу? Ошол боюнча эле иштетейин деген планыңыз барбы? Мен багытын өзгөрткөн жокмун. Ванналарды койдум, өзүм алып келип, бүт ремонт жасадым. Жанагы ысык ата, Жалал абад кандай кылып салыштыр да, проект бар. Типовой проект менен салыптыр да, жылуу суу үчүнчү. Мен ошону өзгөрткөн жокмун, ошондой калтырдым. Такыр өзгөрткөн жок. Бул жатаканасы ошондой. Жатаканасын өзгөрткөн жок. Аркы жактан жылуу суу чыгат экен да, Могу жерден чыгат. Могу будка турбайт эти кички. Ошондон 1100 метрден чыгат жылуу суу. Ошо өзүнүн давлениясы менен чыгат. Мен 3 жыл иштеттим, андан кийин булар эмнеге бакыт байкен иштетпеш керек деп жанагы иш уюштуруп, суумду да жаап салды. Мен лицензия алып Келовойдон суун иштетип, элди кабыл алып, эми таза ваннага түшкөн жакшы да. Тиякта көп жылдан бери 4 киши бири кирет. Көп жылдан бери пайдаланган. Аны ким колдонот? Аны айыл өкмөттүк алар арендага берет. Айыл өкмөт арендага берип иштетет экен да бирок, Меники эмес. Аны мен айтып, бизге суу жетпей калат деп шылтоолошту. Мен айттым, суу жетпесе, мен жаап коем дедим. Мага келгиле, мен жаап коеюн. Силерден ашса анан алам. Силерден ашса алам дедим. Экинчиси, булар 50 сомдон болчу, ошо мен жаңы киргизип атканда, ушул эмес элден 50 сомдон алчы. Силер 50 сомдон алсаңар, мен 2 эсе кымбат алайын, 100 сом кылайын дедим. Ошого макул болуп түшкөндөр келип түшө берсин дедим. Мен силерден эчке талашпайм дедим да. Сен кардарларым алып кетесиң деген ой болду. Андай ой болбосун дедим. Ошо менен иштеп жүрдүм. Анан эле суумду жаап салышты. Моңда бир жерде развелкасы болот. Өкмөттү Жалал абадтыкындай да, бир душ. Жерде жанагы орошение деген аялдар үчүн коюла турган жер да, места кички эме коюлат экен. Мына ванналар могулар, ар бир комнатта терден чечинип кирет, ваннага түшөт, кайра эле чыгып кетет да. Бу жерде медсестралар басып турат, кыздар. Мына ушулар иштеди, мен иштеттим 2 жыл. Могулар, ванналар. Ысык суу толтуруп, ушул жерде жерге ысык суу толтурат, түшөт, анан чыгып кетет. Бир ваннасы бар.
Берді наоборот элдер келген кишилер дарыланып жакшы үстүнө жатат, бияка чөт, монтип көчөгө басып атат. Тигилерге только ваннада жата тургандары нары арга сыргап жатат да. А булар сквозняк болбойт. Кышында да келгенде да, күзүндө да ана түштүп жатат. Мен андай мамлекетке эмне зыян кылдым билбейм да. Мен айттым, сен эсептеп берчи дедим, мамлекетке мен канча зыян кылдым. Мен ошол зыян төлөп берейин дедим да. Төлөп берейин, мына азыр эме кылып иштетип төлөп берейин. Сен аны айтпайт. Аны эсептеш керек дейт. Эсептеп бер дедим. Сен жок, бизге эчтекенин кереги жок, өткөрүп бериңиз. Мен могу кредитти алганда дедим, мен ошо карыздарымды жабайын, элге жакшы кызмат кылайын, мамлекетке салык төлөп, мамлекетке да кошумча болсун деп ойлоп, анан кредит алып, анан моякты бүтүрүп атам да, деп айттым да, түшүнбөйт экен да, түшүнбөйт. Ойлосоң, мой сарай болуп жаткандан көрө монтип иштелип калганда мамлекетке мен налог төлөп атам да. Туурабы? Салык түшүп атат мамлекетке. Анан аны түшүнүп, анан наоборот бизге поддержка кылыш керек болчу да. Ушулар өсүп кетсин. Булар да мен умоларды бүтсөм канча киши келет, канча деген акча түшөт, канча деген салык түшөт. 30-сында эле чыктым биринчиден. Декабрда жаңы жылда. Анан күтүп атам, мен кайсы күнү келип алып кетет депчи. Анан принудительный алып келиш керек деп балдар келип кетип атпайм эки бала. Эме соттун чечим чыгарып алып, аны бер дедим да. Бер, мен больница көргөзөйүн. Анда алып кетсеңер ошондо барайын десем, жок бербейбиз деп бербей коюшту. Аны да телефонго тартып алышыптыр. Анан мыйзамдуу түрдө иштеш керек да. Тура мен эгерде бир киши өлтүрсөм, же бир крупный бир эме кылсам, анда алып барып камай тургандай. Мен камалып же качып кете турган киши эмесмин да. 64-төмүн, оорулумун. Анан үйүмдө семьям бар, үй-бүлөм бар, туурабы? Мен мындай жаш бала эмесмин да. Анан камап коебуз дейт, андан кийин көрөбүз дейт. Балаңыз келет, кызыңыз келет, теги туугандарыңыз келет, анан акчаңызды төлөп берет, анан чыгып кетесиз, бизге өткөрүп бересиз, бүттү деп. Мен адвокатым айтыптыр. Айтып коюңуз, анан мен свадьба күнү алып кетем. Кайчан кыздын свадьбасы болот, ошол күнү алып кетем деп айттыр. Мен кармайлып айтып ойлогол, анан балким көчөдө жүргөндө кармап алып кетем дептир. Балжан чыгабы, сразу алып кетем деп айттыр. Анан бул кандай? Анан тоюна бардыңызбы, кызыңыздын? Катыштыңызбы? Тоюна барып катыштым, бирок мондай эме болуп отурдум да, напряженный. Өзүм качан келип алып кетет депчи. Мен кызым тоюна эле көп көңүл бурган жокмун, өзүм качан келип элдин астында мени шерминде кылып, кыйкырып күлүп алып кетет деп. Ошолор тууралуу ойлоп отурдум. Ушундай эме ситуация болду да. Сиз азыр өткөрүп бер десе, кандай шартта өткөрүп бергенге макулсуз? Мен акчам, затраталарым төлөп берсин. Мен өткөрүп алып алайын деген оюм жок. Бүт затраталарым жаап, банкты жаап берсин. Пожалуйста, ала берсин мындан. Монтип тырышып эле алам деген оюм жок. Сиз демек позицияңыз мындай болуп атыптыр да. Ушуга кеткен каражатты кредит алгам, жанагы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан акча алгам деп атасыз, насыя. Ушуга сарптагансыз. Ошол кредиттерим, карыздарымды жаап берсеңер, жаап туруп алып бергиле деп атасыз. Тергөөчүлөрүн ошонтип айтсам, жок дейт, албайбыз дейт. Бизге кредитиңизди жабыңыз дейт, башка залог коюп, залогун алмаштырыңыз дейтин оруначы. Анан бизге таптаза нөл өткөрүп бериңиз дейт. Сизге 1 сом бербейбиз дейт. Мына мен тергөөчүлөрдүн сөзү. Бизди кыйнап атат жогору жактан дейт. Жогору ким экенин билбейм. Биз деген аларга результат деген кереги окшойт деп калдым да. Кандай элди кыйнап ушинтип результат болгону мына Камчыбек Кыдыршаевич деле айтып атпайбы? Ондай өзүнүн эмгеги менен тапкан монтип эмелерди күйгүзбөгүлө. Өзүңөр жооп бересиңер деп айтып атпайбы? Мен ошого дагы үмүттөнүп, анан силерди чакырып жетсин деп атам да. Менин катым жетпей атат окшойт. Bir күн үчүн иштеп, 2 күн үчүн иштеп, же бир операцияны жасаганда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттик кызыкчылыгын жылдырып коюп, аракет кылсаңар баары билинип калат. Баарын чукуп чыгамын, айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде кайсыл бир жерден взятка алам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер, жарым ай, 1 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин болсо дагы ошол кылган кылмышыңар суруп чыгамын. Ошондон так иштегиле экен. Для кого мы работаем? Для своего населения, для своих
сограждан, для наших людей, кыргызстанцев мы работаем, а не для кого-нибудь там где-то что-то. Если мы хорошо будем работать, они хорошо будут жить. ооба эми сизге окшогон жарандар балким анда чын эле көп болуп атат окшойт. Анткени Камчыбек Кыдыршаевич ушундай сөздү айтты, жана результаттын кереги жок бизге, жана жөн эле кыйнап, анан бирөөнүн подстава кылып алып келгениңердин кереги жок деп айтып атат. Демек, ушундай региондордо результатка иштейбиз деп ар кандай ак ниеттүү ишкерлерди, ак эмгеги менен тапкан ишкерлерди, жарандарды күлгүзүп аткан маселелер аларга дагы жетип, көбүрөөк катталып атат окшойт. Демек, бул ушундай сөздү кайра айтып аткандар. Муну эки жолу айтты Камчыбек Кыдыршаевич. Анан эми президент Садыр Жапаров дагы курултайда ушул менчиктерди алып атканда өз эмгеги менен тапкандарга тийбейбиз деп абайлагыла алардыкын албаш керек деген позициясын билдирбедиби? Мен ошону угуп алып, анан Садыр Нуркожоевич өзү да айтпадыбы? Көлдө камча деген каралбай, момдук киши бара албай калган пансионаттар жатат, турат. Ошолорду алгыла, ички инвесторлорду өнүктүрүшүбүз керек деп айтып атат. Анан мен могу сарай болуп турган жерди моундай келип өзүм милдетин алып, кредит алып өзүмөчү. Анан жасап бүтүргөндөн кийин анан биз алып коебуз деген туура эмес го дейм. Мен ошон үчүн Садыр Нуркожоевичти колдойм да. Аябай поддержка кылып, элдерди жеке менчик, жеке ишкерлерди колдоп атпайбы, сонун сөздөрүн айтып атпайбы. Анан алар мен жазган айтып атпайбы, арыз жазсын деп. Ошо арыздар ак кишилерге жетпей атабы дейм да. Эгерде ак кишилерге жетсе, ак кишилер калыстык менен чечмекте. Мен мисалы бирөөнүн эмесин тартып алып, же бирөөнү күйгүзүп, же бирдеме кылып алган жокмун да. Мына мен соцфонддон алдым. Бул айыл өкмөтү менен мен тиешем жок да. Соцфонд карыз үчүн, соцфондго карыз үчүн айыл өкмөтү ушул объектти берип коюп турду. 2005-жылы баалап бериптир. А мен 2006 алып атам да. Ошол убакта 2,5 миллион акча деле көп акча болчу да. Бүт баарын башынан жасап чыккансыз да, бунда эле ошо дубал эле калган. Бул дубал эле калган да. Айтып атпаймынбы, ушунда уйлар экинчи этажга чейин көтөрүлүп чыкчу экен. Аны ойлой бер. Эң негизги бу жердин эмеси суу да. Жатаканалар. Булар кылган экенсиз да, жатаканалар бул убактылуу да. Ушуга чейин жана уйларчы, койлор. Ушул жака келип жатчу экен, эчтери жок да, эчтеге аңырайган. Бул жанагы бала чакасы менен келгендер кенен депчи. Мында туалети бар. Жатат. Бул жана үй бүлөсү менен келгендер бар, ошондойлор балдар менен келет да. Ошого ылайыктап. Даяр бизнес токтоп турат экен да. Токтоп турат. Мен азыр инвестор тапсам, азыр көргөсөм, сырой материалын бөлөп алып койгом, балдар жасамак, анан кайра иштей бермек деп. Бул жайык иштей турган жер негизи. Ысык суу болуп турса, азыр деле иштемей. Азыр деле мына ача алып атат. Жаңы жылдан бери эле декабрдан баштап. Байке ачасызбы, баралыбы, мынча кишилик депчи. Январда бош болгон күндө да көп киши келбей калды да. Мисалы жанагы тиги өпкөлөрү ооруп, кыйналып, же инсульт болуп кыйналып жүргөн кишилер бар да. Ошолорго жакшы экен да. Абасы да позволять этет экен эмеси. Анан тынч жер. Эс алган катагачы, дарыланган катага. Мен ушуну баштап алгандан кийин ушу кредит алып, бүтүрүп, элди кабыл алып баштайм деген ой менен кредит алдым. Бүтсөм аны жабам деп мындай ишеничтүүчү. Андан кийин ал жетпей калып, башка кишилерден карыз ала баштадым, үйүмдү залог кылып ала баштадым. Мына бүтөт буюрса, эмне жыл бүтөт, наркы жылы бүтүп калат депчи. Көрсө жана сотко бергенден кийин, жана кишилер сотко бердим деп атпаймынбы? Алар бергенде элдер да жакшы келбей калат экен, инвестор да жакшы келбейт экен, өзүм көңүлүм жок болуп калат экен да. Эме болупчу. Анан ошонун азабынан оорудум. Өпкөмө суук тийип,
өпкөм теңин алдырдым, оң жагым. Давление болуп, давление жүрөгүм ооруп, больницага жаттым. Мына жакында эле алар жана тергөөчүлөр чалгандан кийин күчөдү да. Мен ошонун баарын эчтеке бербей алып коебуз дегенде давлением көтөрүлдү. 10 жылдан ашык сахарым бар, сахарым көтөрүлдү. Больницадан 3 жолу, 4 жолу больницага жатып чыктым. Ошол жакында эле. Ошолор чалып баштагандан кийин аябай сарсанаа болуп, переживать этип, давлением дагы, сахарым дагы бүт көтөрүлдү, бүт оорум козголду да. Бул жерин алып койсо ошончо карызды кантип төлөйм деп. Ошондой ой кетти сразу эле, башыма кан куюлуп кете баштады да. Айтты, 1 сом бербейсиз, сразу өткөрүп беребиз, кол коюп бериңиз, банктар жаап келиңиз, башка залог коюп келиңиз депчи. Анан ошондо башыма чыгып алып, башым айланып баса албадым да. Даже шаарда болуп калгам жакшы болуптур. Сразу балдарымы алып больницага барып жатып, анан кичине дарылап эметип калдым. Жүрөгүм кармап, скорый менен жолдон алып кетишти. Машина менен бараткандачы шаардын ичинен. Булар күнүгө чалат. Келиңиз, өткөрүп бериңиз депчи. Анан мен акырына жана айтып атпаймынбы, өлтүрүп туруп алгыла, анда мен кантип берем депчи. Ушунча карысымдан кантип тутулам. Үйүм да жок болсо, машинам жок болсо, муну алса эң ишенген жери ушак болчу да. Муну алса бүттү да анда. 20 жылдан бери ушак эмгек кылып, биздин кетирген чыгым, эмгек бааланбайбы? Аны эсептешпейт экен да. Мындан башка киреше булагыңыз жок. Мындан башка эчтеке киришим жок да. Же элде мурун чиновник болуп иштесем бир жөн. Же бир чоң кызматта иштесем бир жөн. Же коррупционер болсом бир жөн. Мен таза эмгеги менен жүргөн кишимин да. Ошон үчүн ушул жакта алып кой, ушул жака бүт эмемди баарын балдарыма айтып, ушул жака жумшап, ушуну алып анан баштаганбыз да. Мындай чырым билгенде мен алмак эмесмин, башка жумуш жасамак экенмин. Бизге кайрылганда жаранда биздин документтерин көрсөтүп, менде баары мыйзамдуу деп айткан. Ошол документтердин негизинде биз келип ушунун чын төгүнүн билгенге аракет кылып бул жака жеринен көрүп жатабыз. Бизди көрүп жаткандар болсо дагы бул жаран мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып берүүнү сурабай жатыптыр. Мыйзамдуу ишин мыйзамдуу каралып, ошол негизи баардык мыйзам жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы адилет, калыс болушун талап кылып кайрылып жатат. Ушул нерсени туура түшүнсөңүздөр демекчибиз. Бул жерде жалпы бир мамлекеттик саясатка каршы аракеттер болуп аткан жок. Бул өзүнүн укугун гана талап кылып, үнүм жогорку жакка жетсе экен деп кайрылып жаткан чагы болууда. Албетте биз журналист катары өзүбүздүн милдетибизди аткарып, жарандардын кайрылууларын, кайсы жерде адилетсиз мамиле болуп атса, ошолорду чыгарганга укуктуубуз. Буга чейин журналисттердин күнүнө карата 7 ноябрдын алдында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы билдирүүсү бар. Биз ушундай коомчулукта болуп аткан мыйзамсыз иштерди, болуп аткан кандайдыр бир алешемдиктерди ушу журналисттер аркылуу билип, көрүп, анан ошодон ары биз чара көрүп жатабыз. Биз журналисттер мындай иштерин колдойбуз деп айткан билдирүүсү бар. Негизинен биздин жалпы өзүбүздүн мыйзамдар, журналисттик милдет, укуктардын негизинде дагы ушундай маселелер болсо чагылдырып турмакчыбыз. Анан ортодон кандайдыр бир оюн болуп кетип, булар каршы иштеп атат, провокация кылып атат деген сыяктуу нерселерге алдырбаңыздар, ошондой мааниге бурмаланып кетпесин деген ойдо ушул сөздү айтып атабыз. Бул жер бияка үндүк, 100 үндүк, тооктор экен да, бул эмедечи. Анан ошонун баарын тазалап, бүтеме кылып, анан столовый кылдым да. Негизи өзү проект боюнча столовый экен, ашкана экен. Эчтекесин бускан жокмун, ошо ашказан кылдым. Бул жакка тооктор жатчу экен. Тоок менен үндүк жатчу экен да, бөлүп коюп, ошону бакчы экен ошо. Тоок менен үндүк бакчы экен. Эл көрүп каралбай калган эме экен да, эч ким көңүл буруп алыптыр. Эч ким караган эмес. Анан мен бүткөндөн кийин анан кыймылдап башташты. Биз деле салсак болмок турбайбы дегендей айрым адамдардын эмеси мененчи. Бирок элдер бу жер сарай болчу, бакыт оңдоду деп айткан кишилер да көп. Мурунку көрүп жүргөндөрчү.
башкача болуп калыптыр, жакшы болуп калыптыр, жакшы кылыптырсың дегендер. Эл деген калыс да бар өзү. Бүгүнкү күндө ал иш соттук териштирүүлөр болуп атат. Сот бүттү деп эле. Жогорку сот менен чекит коюлду деп келген. Азыр жаңы жагдай менен кайра биздин жарандарыбыз аркылуу биздин сотко өткөрүлгөн материал сотто азыр. Өздөрү соттошуп атат. Ал башынан эмне болгон жер ал жер? Негизи ошондой санаторийге ылайыкталган объект экен. Башынан бул ал жер мурда Союз убагында колхоз бул жерде Карл Маркс колхозу болгон. Карл Маркс колхозу аркылуу ошол жерде санаторий курулсын деп чечим чыгарышып санаторий курушуптур. Анан баягы Союз чачырагандан кийин ошо толук бүтпөй калып ошол бойдон калыптыр. Орто жерден Союз чачырагандан кийин заман эме болбоду эле. Акча аз кез эме болгон айыл өкмөт карызына соцфонд 186 миң беле 175 миң деп 180 миң тегерек деп аткан ошону тегерегинде ошо описывать этип ал жерди описывать этип анан алган экен соттун чечими менен соцфонд алып атат. соцфонд алып анан соцфонд жанагы Бакытбек абызга сатыптыр да. Негизи силердин позицияңыздар кандай ал жер боюнча? Мыйзам чегинде сот чечет деп соттук териштирүү болуп атканда биз кийлигише албайбыз да. Ал айтыптыр го жана 25 бөлмөнү берейин, же акчасын берейин, же айылга бир бала бакча куруп берейин деп сунуштап атам деди да. Сиздер ушул сунуштардын бирөөсү макул болобу? Кандай дейсиздер? Туура келеби, келбейби? Бул жерден эми эл менен чечиш керек. Биринчиден жалгыз мен чече албайм. Кеңешке салып, ош талкуулап ага чейин анан ошондон чечилиш керек. Биринчиден, экинчиден соттук болуп териштирүү деп жаңы эле кайталап кетпин. Соттук териштирүү болуп аткандан кийин биз кийлигише албайбыз. Бир териштирүү бүтүп, кайра дагы экинчиси башталып. Жаңы жагдай боюнча деп сот Башка адам арыз жазган. Башка жанагы дыйкан чарбанын жетекчилери жазган да. Бул жерди кандай дыйкан чарбага берилген жер беле? Алар эмнеге арыз жазганга укуктуу? Алардын жери беле же ошону түшүндүрүп кетпейсизби? Бул жерде деген эми дыйкан чарбанын ошо элдин жери болуп атат да булчу. Кандай болуп элдин жери? Эми бир эл дегенде бир менчигине кантип өткөн эл? Бизге тийген деп ошо дыйкан чарбалар айтып атат да. Биринчиден, экинчиден ал эми баягы пансионат айыл өкмөттүн мүлкү болбосо деле жанагы описывать эткен ал ошол жер нарушение болуп атат да негизичи. Айыл өкмөттүн мүлкү эмес болгон. Негизи ошол кездечи. Ал биринчи өткөрүп алып китебин алып айыл өкмөттүн мүлкү деп таанып туруп алыш керек беле. Айыл өкмөткө документтер кандай келип анан соцфондко берип соцфонддон өтүп билбейм ошол кездеги эмелерде мен соттук эмелердин документтерди карап чыктым. Ошол кезде айыл өкмөттөр кол коюп бербептир да, отказ бериптир бүт. Ошо карабастан эле чечилген экен да негизи. 186 миң андан кийин 2 миллионго жакын акчаны көрсөтөт баалагандан кийин. Анысын төккөндө биринчи жүрөт, анан кайра азыр бүгүнкү күндө аныкталып атат, ал эч кандай акча төгүлбөптүр да. Ошол жана жасалма, кыскансаң жасалма экен деди. Ошондой болуп атат. Анан баягы акча төлөйбүз дегенде алган эмеспиз деп айыл өкмөт ошол кезде иштеген сотрудниктер деле айтып атат да. Бул маселе улам көтөрүлүп келет экен. Акыркы жолу эл менен сүйлөшкөндө элдин өзүнүн позициясы кандай болуп атат? Биз ал кетсин, биз өзүбүз иштетебиз деген позицияда карманып атабыз. Элдин позициясы деле бул жерде сот менен эле бизге өткөрүп берсин деген позиция болуп атат. Өткөрүп берсин. Анын ошол жерге салган чыгымдары көп нерсе жасап бүтүптүр да, жана дубал эле турган нерсени жасап азыр. Дубал эмес, ал дубал крышасы менен жаап турчу да. Мен билгенден. Ал ички ремонтторун жасап атат да. Ички ремонтторун жасап бир 7 миллион сомдой кетти деп атат. Анын чыгымдары эмне болот, кандай болот? Эми аны сот чечет да. Даже төлөп бер деген күнү дагы анын баягы мыйзам чегин иш алып калыш керек да. Аны аныкташ керек биринчи, действительно ошончо чыгым чыкканбы. Жана Бүгүнкү күндө канча налог төккөнү, төгөлектиги, канча жылдан бери иштетип атат. Ошонун баарын эми баягы көз карандысы эксперттер бар да. Ошолор талдап чыгыш керек да. Эчтеке деп комментарий бере албайм. Ушуну эл тынчтык жолу менен чечүүгө макулбу же бир кандайдыр варианттары болсо, бир башка болсо? Мен аны айта албайм. Элдин позициясы биз алабыз эле деп турат экен. Алабыз деп турат.
урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен силердин айткан сөзүңөргө, айткан жана элдин астында айткан, чыгып сүйлөгөн жеке ишкерлерди колдош керек деген мааниде көп сөз айтып атасыңар. Буларга пут тоспогула, пут тоскондорго эмелер органдарга бут тоскондор болсо сразу бизге айткыла, биз кандай болсо да биз кабыл алып силерге жардам бергенге аракет кылабыз деп айтып атышат. Мен ошого ишенип ошо бийликтегилерден суранам. Менин азыр баарын айттым, ошону калыстык кылып биз мен тигини алып кой, муну алып кой деп айтпайм. Только калыстык менен чечип бериңиздерди сурайм. Мен бу жерде канча эмгегим кетти, канча тетиги 4 километр трассадан бери машина жок, жөө келип иштеп, өзүм олардын көп жерин өзүм иштедим. Анда жашыра күчүм бар кездечи. Ошон үчүн ошолордун баарын көрүп, угуп, калыс чечип берет деп ойлойм силерди. Рахмат.